Округтан шайланып келген депутаттар элдик топты түзүп бүгүнкү күнү 13 ал жерде талапкер депутаттар бардыгы ар областтан ар өзүнүн округунан шайланып келгендер жалаң бир мандаттуу. Аны элдик топ деп аталышын атап алдык. Кимдер кирет? Лидерине Түмөнбаев, Акыл Түмөнбаевди ошо жерге лидер кылып шайлап алдык. Орун басары Бакиров, Мирлан Сыймыккожо, эки орун басары и калгандары депутаттар. Ошо кимдер аттарын айтып коесузбу? Азыр эми баягы фамилияларын туура эмес айтып албайм, просто 13 депутат кире, 2 орун басары бар. Мирлан мындан нары дагы кире турган депутаттар болуп атат. Эгерде биздин элдик топко кире турган болсо, бул топту дагы мындан нары да көбөйтө беребиз. А ошо аттарын айтпасаңыз дагы хотя бы кайсыл округтардан келгендерин билесизби? Кайсыл кимдер? Талас, Көл, Баткен, Ош, Жалал Абад, Чүй, Нарын, бардык. Мисалы фракцияларга кирип башка дагы ошол бир мандат округтардан келгендер фракцияларга да киришип атпайбы? Силерге да сунуш түштү ошо фракцияларга кирүү боюнча? Болгон, буга чейин сунуш болгон, бирок биз эгерде өзүбүз жеке бир мандаттуудан келип алсак, жеке мандаттуулар өзүбүз башыбызды бириктирип бир топ болгон жакшы деп туура чечтик. Эгерде партияга кирип алсак, анда биз мындай бир аз туура эмес болуп калат эле, анда партийный список менен шайлоого катышышыбыз керек. Сизге кайсы фракциядан сунуш түштү? Эми аны секретем көп эле, мындай айтпай эле коеюн. Азыр бул жакта танапистен кийин төрага шайланат да. Төрага шайланат. Танаписте ошол комиссиянын курамын бекитип албай бир топ чыр болду. Бул парламент кандай болот деп ойлоп атасыз ушундан эмес кылганда? Эми талаштан тактык чыгат да, негизи эми талашып тартышкан бул туура эле. Баардык талаш тартыш ушу парламентте болуш керек, ушул жерде көчөгө чыкпаш керек дегендейчи. Негизи эми сөзсүз түрдө эми баардыгы мыйзам чегинде талаш тартыш болот. Мындан ары дагы эгерде талаша тартыша турган болсок, ошол эле биздин элдердин көйгөйүн чечүү маселеси менен талаш тартыш эле болот да. Бул жерде жеке амбиция же болбосо жеке кызыкчылык жок.